Юристтерди реестрге киргизип, реестр аркылуу сотко катышсын деп атасыздар да. Туурабы? Ал ошол Бул деген жөнөкөй адамдардын укугун тебелип атпайбызбы? Алар өздөрүнүн жарандык жардам берип койчу деп бир адвокатты алып келип суранып, билбегенине байланыштуу сотко катыштырып атса, ошол адвокаттың сен реестрден өтүшүң керек, акчасын төлөшүң керек дегенди кылып атпайбызбы? Вообще эмне кереги бар мунун? жок. Ал утабы, утпайбы, Минюсттун эмне тиешеси бар ал жерге? Жок. Юрист бул адамдын тагдырын чечип атат. Дарыгер адамдын өмүрүн чечиш үчүн 5 жылдан 8 жылга чейин окуп атат. Курулушчу коопсуздук үчүн 5 жыл 7 жыл. А бирок бизде кылмыш жаза иштеринен башка укуктук жардамдарда ишеним кат алган гана жарандар келип атат. Биз бүгүнкү күндө дүйнөнүн бүткүл өлкөлөрүндө адвокаттык гана жол берүү укугу каралган. Ал эми биздин кошуна Өзбекстан менен Тажикстанда да адвокат гана жол берилет. Ал эми Россия менен Казакстанда юрист консультант деген. Мындайча айтканда жогорку юридикалык билими бар, атайын улуттук же профессионалдык же баштапкы экзамендерден өткөн ошо дүйнөдө практикаларда адамдар жооп берип келет. А бизде бул коомдук мамиле бош бойдон калгандагы кандай гана диплом бар экенин же карабай эле адамдын ошол 18 жашка толгонго ишеним кат берип, жарандык административдик иштерди коргоп келүүдө жана ошол юриспруденция рыногунда да иш берип бул ошол сапаттын көрсөтүү сапатын төмөндөтүп атат. Анткени ошол эле сотко, ошол эле прокурор менен же башка тараптар менен талашууда бул юриспруденциянын дагы эрежелерин билиш керек. Ошондуктан бул жерге киргизип атабыз. Ушул адвокатуранын астындагы бир реестр эле болот, өзүнчө болбой. Анткени булардын кесиптери окшош болгондуктан жана кээ бир дүйнөлүк практикаларды эске алуу менен жогорку юридикалык билими бар, 2 жыл иш тажрыйбасы бар, анан 72 саат өздөштүрүү сертификатын алган жарандар ушул административдик иштерде, башка иштерде жүргүзүлөт. Булардын өкүлдөрү адвокатуранын башкаруу органдарына, мындайча айтканда этика комиссиясына жана алардын съезддерине катышып, өздөрүнүн маселелерин жүргүзөт дагы сот менен ошол жүргүзөт. Ал эми мамлекеттик органдардын же жеке юридикалык жактардын өздөрүнүн ишине же жоболордун уставдарына келип чыккан өкүлчүлүктөрдө алар бул мыйзамдар аларга жайылтылбайт. Алар ошо уставдын негизинде өкүлчүлүк кылат. Бул юриспруденция рыногунда акча менен кызмат көрсөткөн жарактарга гана мындай талаптар көрсөтүлүп атат. Бул дагы бүгүнкү күндүн заманынын талабы. Анткени көп жарандар башка ушул кыскасы бүттү. Рахмат. Суроо берүүчүнүн сөз Самак Кубанычбек Карганбековичке. Урматтуу депутаттар, барыңыздардан сураныч, жанагы мөөнөттү сактасаңыздар, Рахмат, Урмакул Токторлевич. Орозбек Кадырбекович, буга чейин адвокатура жөнүндө мыйзамды талкууладык элек, баасын көтөрбөө жөнүндө. Азыр эми жөнөкөй жарандык процессуалдык мамилелерге дагы адвокат кирсе деп атасыздар да. Жок, адвокат эмес. Юристтерди реестрге киргизип, реестр аркылуу сотко катышсын деп атасыздар да. Туурабы? Ал ошол Бул деген жөнөкөй адамдардын укугун тебелип атпайбызбы? Урматтуу замминистр. Алар өздөрүнүн жарандык жардам берип койчу деп бир адвокатты алып келип суранып, билбегенине байланыштуу сотко катыштырып атса, ошол адвокаттың сен реестрден өтүшүң керек, акчасын төлөшүң керек дегенди кылып атпайбызбы? Вообще эмне кереги бар мунун? жок, мындай эмес бул жердечи. Эки жарандын ортосундагы экономический спор болсо, Министерство юстиции эмне тиешеси бар? Сот бар да, сот чечип берип коет. Ал утабы, утпайбы, Минюсттун эмне тиешеси бар ал жерге? Жок, бул жерде Урматтуу Орозбек Кадырбекович, жанагыны мына биринчи окуудан өткөрдүк. Баасын кош берели дегенди экинчи окууда карайбыз дедиңиздер. Эми бул жерде жөнөкөй жарандардын дагы ошо юридикалык помощь алууга мүмкүнчүлүктөрүн кесип атпайсыздарбы? жок, бул жерде эч кандай бул реестр бирдиктүү болот. Аны алгач алганда гана кирет. Бул баягы сертификат алды, лицензия алды, эксперт болду дегендей эле. Ал эми жарандар өздөрүнүн мамилесин кылып, биринчиден конституция боюнча эгер жарандар өздөрүнүн укуктарын өздөрү түздөн түз коргойм десе, аны ишке ашырып келе берет. Кылмыш жаза иштеринде бүгүн жалаң гана адвокат жол берип келет. Ал эми мен айтып аткан боштук бул жарандык административдик иштерде бирөөнүн азыр юрист керек деп деле интернеттен карасаңыз, юристмин деп келет, бирок ал юрист эмес эч кандай. Ал Минюсттун эмне тиешеси бар аяка? Жооп берип Ал жарандын иши да. жооп берип койбоймунбу азыр? Эки жарандын ишине ортосунда сиздер ар бир жаран жооп берсин да. ар бир жаран квалификациялуу
юридикалык жардам алууга укуктуу. А квалификациялык юридикалык жардамды ким көрсөтөт? Аны юрист көрсөтөт. Аны ошол атайын окуудан өткөн. А бүгүнкү күндө айтып атам, 18 жашка чыккан адам деле юрист болуп барып катышып атат. Мындай практика дүйнөнүн бир да өлкөсүндө жок. Биздин кошуналарда да калган жок. Жарандык иш болобу, административ иш болобу, Европа, Америкаларда бүт адвокат кетет. Өзбекстанда адвокат, Тажикстанда. А биз юри өкүлчүлүгү эле киргизип атабыз. Бул алардын жоопкерчилиги болсун. Көпчүлүктөр алар алдап коюп атат. Аларга эч кандай чара жок. Ал реестрге бир турат болду. Ал акысыз көрсөтөбү, акылуу көрсөтөбү, экөөнүн келишиминин ортосунан келип чыккан мамиле болот да. Рахмат, түшүнүктүү. Да сурооңуз барбы? Мен мисал үчүн урматтуу Орозбек Кадырбекович, эки адамдын ортосунда бирөөсүнө жардам берем, юридикалык билимим бар деп, барайын деп жардам берейин десем, силердин реестриңерде жоксуңар деп сот аны кабыл албайт да, туурабы? Бүгүнкү күндө Реестрге туруп, анан кийин барышым керек да, туурабы? Мен анда жардам берип эмне кереги бар мага? бүгүнкү күндө Мындай мисалдар көп да, урматтуу замминистр. Ушуну элибизди чектеп эле койбойлу. Тиянан кыскартып, биянан кыскартпай элечи. Наоборот, юридикалык жардам деген бекер болуш керек, кенен болуш керек. Каалаган учурунда кайсы адвокаты болобу, кайсыны менен сүйлөшөбү, кайсы юристи болобу. Ал өзү жарандын тандоосу да булчу. Кубанычбек Карганбекович, мен жана айттым го, адам дарыланыш үчүн ден соолугун. Кез келген адамга барбайбыз да, хирург бүтсүңмү депчи. А бул юриспруденцияда ошондой болуп атпайбы? Азыр кез келген адамга барыш керек болуп атат. А биз юридикалык билими болсун, ал ага акысыз көрсөтө, акысыз, ал экөөнүн иши болот. Биз болгон ушул жерде реестр, көбү ишеним кат алып алып, мен юристмин, адвокатмын деп, мошенниктер канча болуп Биз жалпы элементарный сотко барып, срокторун билбей, анан кайра мамлекет ушундай кылып атат деп күнөөлөгөндө адам биз айтабыз, бул жерге юристтерди допускать этели ушул сферага. Ал реестрге кирип коет, ал күнү түнү өзүнүн ишин кылып жүрөт, ал реестрдин мөөнөтү да жок, бир кирип коет. Анын үстүгө бүгүнкү күндө кылып аткан адамдарды эле киргизебиз биз практикасы барларды. Орозбек Кадырбекович, биздин президентибиз баш болуп, Кыргызстан жалпы ошол дебюрократизациянын үстүндө иш алып барып атабыз. Ошол бюрократияны жоготолу, кыскарталы деп аткан учурда сиздер кайра бюрократияны көбөйтөсүңөр. Рахмат. Рахмат, Карганбек. Кубанычбек Карганбекович.